Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, кайрадан Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурас телестудиясы кеп куржун берүүсүн тартуулайт кызматта мен Кулпунай Мамасалиева. Ал мен бүгүнкү студиянын коногу менен тааныштырайын. Бар эмгегин билим берүүгө арнаган жаштарга тарыхты таанытып, ошентипунун бүгүнкүдөй зоолосу өсүп, өнүгүүсүнө зор салым кошкон биздин ардактуу эжекебиз Мырзакулова Саадат Жумашевна. Амансыз бежеке, бир канча жыл мурун мен да сиздин студентиңиз болуп, сизден таалим алганмын. Ал эми бүгүн эле эмгек жолуңуздун сапары карып, ардактуу эс алга чыгып бара жатасыз. Анда кеп башынан болсун, эң алгач эмгек жолуңузду кайсы жерден кантип баштадыңыз эле, ал эми окууга кантип тапшыргансыз? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Сен маек алып, мен жооп берип атканда мен дагы ыраазымын балам. Сен менин жакшы көргөн студенттерим бири болгонсуң. Сага окшогон такылдаган жашына кыздарды тарбиялаганыма мен дагы ыраазымын. Биз окуган убакта Советтер Союзунун убагында 60-жылдары, 50-жылдары бардык эле айылдарда орто мектептер жок эле. Мен окуган мектеп 8 жылдык мектеп эле. Анан 8 жылдык мектепти бүтүп, анда институтка албайт 8 жылдык менен. Анан биз окубай калабыз деп чочулап, анан бир 4 кыз Жалал Абадтагы педучилищеге барганбыз. Мен да сага окшоп алгач педучилищеден баштагам. Педучилищеге барып, анан 4өөбүздүн 2өөбүз өтүп, 2өөбүз окууга өтпөй калганбыз. Ошол 2 кыз ошо педучилищени бүттүк. Андан кийин мен педучилищени бүткөндөн кийин 1 жыл мектепте иштеп, Улуттук университетке тарых факультетине тапшырып, аны бүттүрдүм. Ошо бул окуу жайга мен мектепте 10 жыл иштегенден кийин, белгилүү бир тажрыйба топтолгондон кийин 33 жашымда келгем. Ошондон бери анда Советтер Союзунун убагында тартып аябай күчтүү болчу. Нары коммунисттерге болгон талап күчтүү эле. Мен коммунисттик партиянын мүчөсү болчумун. Анан кийин мен келерим менен эле сен партиянын мүчөсү экенсиң, сырттан окуу бөлүмүн башкар, ошол жерде иш жакшы болбой атат, ишти жолго сал деп директор ошентип айтты. Анан мен жаңы эле келсем, ичине кое турбайлыбы десем, эшикти сыртынан жаап кой, бар документти кабыл ал деди агай. Анан мен бардым. Ошол убакта заочныйда мен иштеген убакта бир дагы студент сабакка келбей калбайт эле. Сабакка келбеген студент сессияга допуск болбойт эле. Бардыгы келет эле. Ушундай закондун катуулугуна мен бүгүн неме кылам, там берем. Ошо мезгилде контрольная работа, основной форма самостоятельная работа болчу да. Ошол контрольная работаны, мисалы үчүн, математиканы мисалы үчүн сентябрда тапшырыш керек, тарыхты октябрда тапшырыш керек, мисалы үчүн башка сабакты ноябрда тапшырыш керек деп график түзөт элек. Ошол графиктен кечигип бир дагы адам контрольный ишти тапшырбай калбайт эле. Эгерде кимде ким график боюнча тапшырбаса, зачет албай калса, самостоятельный ишти аткарылган жок деп, ошо сессияга келгенде оплачиваемый справканы бербейт элек. Ушунчалык катуу, ошол заочныйдан бүткөн кыздар деле бүгүнкү күндө аябай жакшы кызматтарда иштеп, эл аралык уюмдун мүчөлөрү болуп, ушундай жакшынакай кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрөт. Мен ошону менен сыймыктанам. Андан кийин мен мектеп бөлүмүндө башкардым. Бир 8-9 жылдай. Андан кийин ошол мезгилде биз окуу жайдын статусу өзгөрүп, педучилищадан колледжге өттүк, андан жогорку колледжге өттүк. Ошо жогорку колледж болгондо, ошол жогорку колледждин пландарын, программаларын, андан кийин ошол мамлекеттик стандарт жок, даяр нерсе жок ал мезгилде. Ошонун бардыгын биз өзүбүз түздүк. Андан кийин ошол жогорку колледж болгондо приемго дагы өзгөртүү киргизип, жалаң отличниктерди жогорку колледжге тандап алдык. Ошондо мен 2 группа эсимде бар, 2 группа бүткөн, 2 жыл катар. Ошондо 15-тен 16-дан окуучу кызыл диплом менен бүткөн. Билим ушунчалык күчтүү болчу. Бир группадан 15-16 кызыл диплом менен бүтөт деген бул тарыхта редкий эле случай да. Анан ошентип биздин ошо 2 бүтүрүүчүлөрдүн арасынан азыр мына биздин кошуна вуздарда иштеп аткан кыздар бар, өзүбүздө иштеп аткан кыздар бар. Мисалы үчүн Ахматова бизде иштеп аткан эжекеңер ошол жылдары бүткөн. Ошентип анан кийин высший колледж болдук, андан кийин институт болдук, анан университет болдук. Мына ушул окуу жайдын статусунун өзгөрүшүндө мен
зор эмгегим бар деп айтам. Анткени ошол окуу программаларын түзгөндө, пландарды түзгөндө, мамлекеттик стандарттарды түзгөндө, министерствого ошол нерселер бекитилиш үчүн документтерди тактап берип, ошентип жүрүп, анан кийин Кудайга шүгүр окуу жайдын статусу улам жогорулап отуруп, университеттик деңгээлге жеттик. Бүгүн мына ошондой болуп, анан кийин окуу жайдын кадыр баркын өсүшүнө мен баш болгон улуу мундун өкүлдөрүнүн эмгеги зор болот. 40 жылдан ашуун мугалимдик кесипти аркалап, бар кызматыңызды, эмгегиңизди билим берүү тармагына арнап келдиңиз. Айтсаңыз, мугалимдик кесиптен сиздин жашооңуздагы орду кандай? Эми мугалимдик кесип бул ардактуу кесип. Көчөдө жүргөндө тааныбай каласың кээде. Саламатсызбы эжеке деп ушундай учурашат да балдар, кыздар. Анан сен ким элең, качан бүттүң эле деп сурайм мен. Анан чын эле ошонусу менен мугалимдик кесип ардактуу. Анан кийин дайыма жаштардын арасында жүрөсүң. Жаштар бул энергия, жаштар бул өздөрүнүн жүрүм туруму менен, көз карашы менен булар ушунчалык замандын окуяларына кызыккан, ошого дилгир болгон, жашынакай ой пикирлери таза, жакшы адамдардын тобу да. Ошон үчүн анан кийин бул балдар менен иштеген мага өтө жагат. Мен сыймыктанам мугалим болуп калганыма. Анткенин себеби ушунча балдарды тарбиялап, билим берип, анан кийин бир тарых бул коомдук илим болгондугуна байланыштуу ошол балдардын жүрүш турушуна, көз карашынын калыптанышына, айрыкча коомдо өзүнүн ордун табышына бир белгилүү өлчөмдө коомдук илим катары тарыхтын таасири бар. Ошол таасирди берип, жаштар жакшы окуп, коомдо өзүнүн ордун таап, анан кийин адам катары калыптанышына дагы шарт түзгөнүм үчүн мен өкүнбөйм тарыхчы болуп калганыма, мугалим болуп калганыма. Мен сыймыктанам жаштардын арасында жүрүп жакшы тарбия бергениме. Студенттер ар бир окутуучуга ар кандай өзгөчө бир мүнөздөмөлөрдү беришет. Балким сиздин дагы кулак сырттан угуп калгандарыңыз бардыр. Сиз студенттерден кандай комплименттерди укчу элеңиз? Мага студенттер строгий дейт эле. Анан эжеке эч качан көтөрүп баа койбойт. Татыктуу баасын коюп берет дейт эле. Анан баягы заводчунда иштеп жүргөндө бир студент кыз айтты эле, бара берсем болбодуңуз, пара берсем болбодуңуз деп. Анысыгарындай ошого окшогон коомдогу кемчилдиктерге мен мындай терс карадым дагы, көбүнчө окуучулардан билимди талап кылдым. Анан нары мен педучилищада иштеп калгандан баштап эле булар келечекте мугалим болот деген ой мени дайыма түйшөлтү да. Анан мугалим болсо, өзүнүн билими жок болсо, өзүнүн көз карашы жок болсо, коомду тааныбаса, ордун билбесе, саясатты түшүнбөсө, анан кантип мугалим болот, окуучуга кантип таасир этет деген ой мени дайыма кыйначу. Ошон үчүн балдардан ошондой сапаттардын калыптанып калышына аракет кылып, мен чын эле кээде катуу мамиле кылып койгон убактарым болот. Окуп кел, дагы окуп кел деп тажабай сураган убактарым болду. Ошон үчүн мен окуучулардын ошо эже катуу, эже барып иш койбойт, эже строгий деген комплименттерин көп эле уктум. Анда кеп үй бүлөңүз тууралуу болсун. Сиздей ардактуу аялды, кадырлуу эжекени кандай ата-эне тарбиялап өстүргөн? Кайсы жерде төрөлүп өстүңүз эле? Жалал Абадтагы Ноокен районунун Кочкор ата деген айылында туулгам. Атам мал доктор болгон. Атам менен апам аябай мындай билимдүү кишилер болгон. Алар менен мен сыймыктанам. Айрыкча апамдын тарбиясы күчтүү болчу, бизден талапты катуу кабылдачу. Ушундай талапты катуу койчу, бир жумушту тапшырма берсе, ошону эртеңки күнгө калтырбаганды талап кылчу. Ар бирибиздин конкретный кыла турган жумуштарыбыз бар эле. Сабакты жасай турган мезгил бар эле. Үйдө жардам бере турган иштер бар эле, убакыт бар эле. Ошонун баардыгы бөлүштүрүлгөн так болчу. Анан мен ушундай ой пикиримди бетке айтып, так айтып, талап кылганды билгениме апам себепчи деп ойлойм. Анткени тике карап сүйлө, көздү карап сүйлө, калп айтпа. Анан кийин ушу калп айтсаң бир күнү баары бир чыгат. Башыңды кесип алса да чын сүйлө деген сөздөр мага сиңип калганда, мен ошентип дайыма тил уксам дагы,
Капа болуп калсам дагы ошол кандайдыр бир нерсени тик так туура айтканга аракет кылчумун. Турмушумда деле ошондой эле болду. Кээде жаман көрүндүм. Туура сөздү айтып коюп тууганыңа жакпаган моменттер болду. Мына ушундай болду. Анан эми биз көп балалуу элек, атам менен апам. Анан баарыбыз билим алдык. Бир эки гана бир тууганым окубай калдык. Алгандары баары жогорку билимдүү болушту. Окуду. Анан эми мен университетте окуп жүргөндө турмушка чыктым. Күйөөм деле мугалим. Анан балдарым болсо бир уул, эки кызым бар. Алар мен ушу элге окшоп байлык жыйнайын, машина алайын, же болбосо бир 2 этаж үй салып коеюн деген аракеттерди жасабадым. Мен болушунча балдарга билим бергенге аракет кылдым. Ошолардын интеллектуалдык жактан жогорулашына аракет кылдым. Алдын Москва, аркасын Бишкек, Ошкулу окуттум, үчөө тең билим алышты. Кудайга шүгүр, азыр тарбиясы жакшы, таалими жакшы, коомдогу элеген орду жакшы, иштеп атышат, зарыкпайт, мага жардам берсе берет, менден сурабайт дегендей. Мен балдарыма билим бергениме, тарбия бергениме өкүнбөйм, ыраазымын. Коомдо ордун таап иштеп атышат. Өзүңүз канча бир тууган элеңиз экен? Мен өзүм 11 бир тууган элем. Сиз канчанчысыз? Мен экинчиси. Эс алууга бара жатып, бүгүн окуу жай жөнүндө, коллектив жөнүндө кандай элестер көз алдыңыздан өтүп атат? Эми убакыт деген ченемдүү нерсе экен да. Кечээ эле иштеп аткандай болдук эле, мен бүгүн убакыт өтүп, картайганыбызды сезбей калыптырбыз, жумуш иштеп жүрүп. Анан эми эс алышта керек экен, карылыктын өзү оор экен. Мен 74-кө чыктым азыр. Карылыктын өзү оор экен. Кээ бир нерселерде кыйналып калат экенсиң. Ошон биз убагында, Союздун убагында убактагы, ден соолукту дагы, билимди дагы эч нерсени аябастан полный отдача иштептирбиз да. Эч кандай өзүн сактайт деген принцип бизде жок эле. Ишти аткарыш керек, ишти бүтүрүш керек, убагында бүтүрүш керек деген нерселер менен жүрүптүрбүз. Чын эле мен айтам, таза иштедим, ар кандай жумуштарды мага доверять эткенде так иштегенге аракет жасадым. Мен ушуну каалайм, студенттерге да ийгилик каалайм, коллегаларыма да ийгилик каалайм, жетекчилерге да ийгилик каалайм. Окуу жайдын авторитети түшпөсүн, баягы сый-урматы ошо бойдон улансын. Эжеке биздин маегибиздин куржуну толуп баратат. Биздин бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу болуп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сизге бекем ден соолук, кажыбас кайрат каалайбыз. Ардактуу эс алууңуз узакка улансын. Окуу жай жана коллективиңиз сизди ар дайым сыйлайт жана урматтайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен кеп куржун берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Аны мен Кулпунай Мамасалиева алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.